Арбаңыздар, улуу элдин уул кыздары. Интернет тармагынан көрүп атам. Центральный мечит жибек жолуна жайгашкан, ошонун астында мусулмандар чогулуп бир көйгөйлөрү бар экен. Көп аял ала албай чыккан экен да. Мыйзам шарияты буларга уруксат берип атса, биздин мыйзам, конституция, уголовный кодекс буларга андай шарт түзүп бербегендигин себебинен 10 000 кол чогутайлы деп ачкан экен да. Көп аял ала калса, мусулмандардын жашоосу Кыргызстанда жеңилдей түшөт экен. Негизи улуттук коопсуздук комитети ушул жагдайга көз салыш керек эле деп мен эсептейм. Дин комиссиясы дагы буларга юридикалык баа бериш керек. Биз светтик өлкө болгонубуздан кийин дин оолак болуш керек да, ушул мамлекетти башкаруу системасынан. Булар азыр көп аял алууну мыйзамдаштырайлы, ошого жазасын төмөндөтөлү, граждандык жарандык кодекстин деңгээлине чүрөлү деп атканы бара-бара булардын кыздарыбыздын турмушка чыгуу, никеге туруу уул кыздарыбыздын курагын 18 жаштан кылды. 9 жаштан кыздарга, 12 жаштан балдарга деп буга да мыйзам шарияты жол берет деп анан кийин булар демирге да көтөрүп чыгышат кайрадан. Мынакей каада салтыбызга дагы кандайдыр бир бөгөттөрдү фатва чыгарышып булар коюшту да. Алгандай умрага, хачка барып $1000 төлөп, мен айтканымдай жылына $30 миллион алып барып берет экен Сауд Арабиясына. А эми өзүнүн ата энеси же бир тууган туушкандары бул дүйнөдөн кайтып о дүйнөгө кеткенде ушу жарыбаган бир чычка кулак союп бергенге ыраа көрбөй, буга дейт ысырап колчулук болуп калат экен дагы. Биздин шариятыбыз буга жол бербейт экен деп анан кийин фатва чыгарып атышат да. Биз мусулмандар дегендер, биз өлүм жетимдерди эчтеке сойбойбуз депчи. Ошол кол чогутканы баргандар, сиздер бир нерсени түшүнүп алгыла. Мен силерге бетиңерге эле айтайын. Убагы келгенде ушул мыйзамды жанагы куракты никелеше турган төмөндөтөбүз деп атканда силер дайым болуш керексиңер. Эмнеге? 9 жашыңардан баштап кызыңарды араб болобу, афган болобу, Пакистан болобу, мен мусулманмын дегенге бергенге. Түшүндүңөрбү? Силердин мээңер ошого жетет. Бара-бара көрөсүңөр. А эми негизи улуттук коопсуздук комитети ушуга көңүл буруп коюш керек.